Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Түз эфирде Саресеп, студияда мен Мурат Жолокеев. Ал эми бүгүнкү биздин темабыз өтө кызыктуу жана ар бирөөңүздөргө керектүү болот деп эсептемекчимин. Бүгүн биз астрология сырлары тууралуу сиздерге айтып бермекчибиз. Ал жөнүндө кеңирээк маалымат алуу үчүн атайын студиябызга биз кадырлуу конокту адисти чакырганбыз. Уруксат берсеңиздер сиздерди тааныштырып өтөйүн. Жанар Кадыралиев, астролог жана ошондой эле физик, математикага агайыбыз келип отурат. Студиябызга кош келиптириз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Эскерте кетейин, түз эфирдебиз. Эгерде айтылып жаткан ушу астрология боюнча сиздердин суроолоруңуздар, пикирлериңиздер, ойлоруңуздар болсо, анда 670191 сандарын терип түз байланышка чыксаңыздар болот. Андан тышкары бизде WhatsApp номерибиз иштеп атат. 0501 670191 сандарына өз билдирүүңүздөрдү калтырсаңыздар, мен урматтуу биздин коноктон ага жооп алууга аракет кылмакчымын. Урматтуу Жанар Кадыралиевич, биринчи эле суроо, астрология бул илимби? Жана астрология каяктан келип чыккан? Астрология бул илим, албетте. Анан бул астрологияны талашып келишет, айрым бир чоң ачылып кеткен учурлар болгон да. А так негизделип келе жатканы мындай стабилдүү түрдө келе жаткан 10.000 жылдан бери, стабилдүү өнүгүп келет да 10.000 жылдан бери. Анан буну Египетте, байыркы Египетте өнүктү дешет, кээ бир адамдар айтышат. Кээ бир европалыктар талашат, арабтар аралашкан бул жерге. Ошол кай бир маалыматтарда жүрөт, инктердин илгерки байыркы үйлөрдүн арасынан ушу астрологиялык кандайдыр бир көрсөтмөлөр чыккан деп. Ошол эле инктерде бар экен да. Ооба, бул ошо изилденип келгендиктен айтып атпайбыз. Могу неме боюнча астрология илгери планетардык принциптери боюнча, планеталардын жүрүүлөрү боюнча изилдеп келген да, жылдыз топтору боюнчачы. Андан кийин келип туруп астрологиялык дом деп туруп, дом же болбосо астрологиялык секторлор деп, асман сферасы өзү 12 секторго бөлүнөт да, экватор боюнча алып караганда. Ошону алып караганда ошо араб бир окумуштуусу тапкан, ошо секторлорго бөлүп биринчи идея ошол арабка келген да. Ошонун түзүшү боюнча азыр Алькабитус деп коет. Ошо Алькаби деген араб ачкан да. Ошону арабтардан европалыктар талашкан учур болгондо буну биз ачканбыз. Секторлор домдорго бөлгөндү депчи. Азыр ансыз астрологияны элестетүүгө болбойт. Демек, 10.000 деген жылдардан бери, кылымдан бери бизге келаткан бул илим деп айттыңыз да. Сиз кантип келдиңиз бул астрологияга? Мен өзү ушу 5 жашым менен эле учкуч болом деп жүрчүмүн, гражданский авиациянын учкучу, летчик болгондо. Анан баягы тагдыр туз насип мындай буйрубаса болбойт экен. Биринчи 1,5 жыл окугандан кийин ата-энем алып келе берген, гражданский авиациянын учкучу болуп калмакмын. Кийин келип, бул жакта пединститут эле ал убакта Ош мамлекеттик университет, ошол жерге окуйсуң, танда деди. Факультет тарасам, биофак, инфак, химфак бар. Анан физмат кайра кийин качып кетсем, физика, математика көбүнчө керек да, физика, математика факультетин тандап калдым да. Ошол жакта окудуңуз? Окуйм да, аны окуп, келип астрономия боюнча изилдегенде, бул астрология только астрономиянын негизинде кетет да. Бардыгы негизи так, эсептөөлөр так, прогноздор. Ошондон кийин ушу мен алектенип барып эле анан ушу. Канча жыл болду ушу астролог болуп жүргөнүңүзгө? 34 жыл болду. Ушу астрология тармагында изилдөөлөрүңүздөрдү иштеп келесиздер. Астрологияга акыркы мезгилде дүйнөдө, анын ичинде албетте биздин кыргызстандыктардын арасында кызыккан адамдардын саны күндөн күнгө көбөйүп атат да. Анын себептери эмнеде деп ойлойсуз? Эми элдер көрүп атат да. Эмне үчүн дегенде, ар бир башка бир тармактагы адистерге барып көрөт. Алар түзүп көрөт, булар түзүп көрөт. Анан астрологдор түзсө более точно чыгат прогноздор. Ошон үчүн ошо профессиональный астрологдорго кайрылгандар ошондо деп ойлойм да. Мына Кыргызстанда дагы акыркы бир 2 жылда мен ал журналисттин атын айтпай эле коеюн. Ошого 2 жылдан бери мен жаңы жыл астында ушу прогноздорду бергенден кийин мурда аял кишилер көп кайрылчу. Баягы аял кишилер сезгич келет эмес, үй бүлөнү баарын ойлоп кандай болот, келечегибиз кандай, аял кишилер көп түзүрчү. Жаш кыздар, аялдар. 2 жылда эркектер ошо журналистик интервью бергенмен бери эркектер аябай көбөйдү.
эркек адамдар. Бул мени кубандырат. Анан орган адамдары көп кайрылып атышат. Ошол МВД, ГКМБ, сот, прокуратура тараптуу иштегендер. Буларда дагы дос душмандары болот экен, башка болот экен. Кесибине кетип калгандар, подставалар болот экен. 3 жылдан бери, 4 жылдан бери жумушум жок отурам, кандай деп карап бериңиз дейт. Ошо кайрылгандар көбөйдү. Ошол нерсе мени кубандырат. Эки категориядагы адамдар көбөйдү, эркектер жана органдын адамдары. Сиз алдын ала айтып берем деп атпайсызбы? Аны кандай мисалдар менен же болсо эмнеге таянып сиз алдын ала божомол маалыматтарды бере аласыз да? Бул жерде вот включение деп коет. Баягы кыргыздардын акылмандардын сөздөрү өтө эле чындап биздин акылман сөздөр айтканда бүт эле акылдуу сөздөрдүчү жылдызы жаныптыр деп коет го. Ошо эң туура да. Орусча азыр мындай современный астрология терминин айтканда вот включился, мисалы, Марс, вот включился Меркурий, включилась Венера или планета айтат да, включился Юпитер. Ошолор контактка киргенде, мисалы, 120 градус бурч тригон, 90 градус квадратура, 180 градус оппозиция противасы. Ошолор активдешкенде уже активдешип баштайт. Демек сиз жылдыз жанды. Демек сиз эгерде сизге кайрылган адамдарга ал адамдын өмүр баянын билишиңиз керекпи же кайсы маалыматтардын аркасында сиз божомолдоп түзүп бересиз? 3 эле нерсе керек мага. Дата рождения, время рождения, место рождения. Аны атыңарды керек болсо айтпай койгула, башка эле ат айтып койгула деп. Мага что были самые главные космические данные были правильные деп коем туура. Ал ошо эмне космические данные, дата рождения, времясы туура болуш керек, время и место рождения. Көп эле времясын биле бербейт да баягы. Өзгөчө саяз учурунда төрөлгөн. Болжолду айтышат, мисалы. Мага мисалы күндүзү же түнү төрөлгөнүн билбегендер бир аз проблема жаратат. Бирок ошолорду деле табабыз акыры. Анан мисалы түшкө чейин, түшкөдөн кийин, түн ортосуна чейин, түн ортосунан кийин десе, акыркы 3-4 жылдан бери, акыркы 5-10 жылдан бери сизде момундай событиялар болду, тигиндей болду да, оор операциялар болду, момундай жоготуулар болду, ушул жылы ушулайлардан момундай чоң суммадагы акчалар келдиби десең, точно каяктан билип атасыз дейт. Мен тамашалап айтып коем. Ой, мен аркаңызда турам, көрбөй атасыз дейм. Телефондо түзүп берип атам да, анан гүлөм тамаша чочуңуз деп. Ошентип биз сначала ушундай фраза бар астрологияда. Экскурсия в прошлое человека. Прошлыйына биз экскурсия жасап көрөбүз. Мисалы сиз мага келсеңиз сурайм, сиз келсеңиз сурайм, байке, момундай болуп атабы? Ушул жылы операция болду, балдар чемасында жакшы нерселер, чыгарышмачылык, ушул жылы ушул айларда жумушка кирдиңиз же жумуштан кеттиңиз, серьезный нерселер. Үйдөгү болуп аткан семьядагы нерселер, же чоң үй алдыңыз, же үйдө алып ошол убакта мына азыр кооперативдер үйлөрдү алдатып жүргендер болуп атпайбы? Ошолордон 3 миллион, 4 миллион сомдогон акчаларын сактап калып атабыз. Биз өтө чоң пайда келтирип атабыз. Алдатуу бар, токтоткула десек, баягы прошлый айткандай адам ишенип калат да. Эми алдатуу бир 4-5 айдан албагыла десек, албай туруп турат. 1 жылдан алгыла дейбиз, 1 жылдан алат. Уже алданбайт. 1 жыл убакыт өткөндөн кийин благоприятный убакыт келгенде. Ошентип түзүп беребиз. Астрономиянын негизинде да, астрономия жок болгон күнү ошо дүйнөлүк масштабда айтып коет, без астрономии мы никто деп. Астрономия жок болгон күнү биз астрологдор жокпуз да ошол күнү. Гороскоп деп коелук эми баягы орус тилинде көбүнчө түзүлүп көптөгөн телекөрүүчүлөр анын арасында мен деле кээ бирде сайттарга кирип же болбосо интернеттен кирип окуп калам да, канчалык деңгээлде ошол жерде жазылгандар чындыкка жанашат. Баягы 12 айга ал жерде мындай болот. 5% туура чыкса кубансак болот. Ал жерде күндүн гана таасири болду, башка эч нерсе жок. Ошон үчүн 12 түрдүү гана гороскоп чыгып атат. Эгер биз 9 планета плюс Луна жердин вращениясын, то есть время рождения эске алсак, 12 разный гороскоп эмес, 4,5 миллион түрдүү разный гороскоп чыгат. Ошонун ичинен картотекадан бир өзүңүз суурап алса, өзүңүздүн личный жеке гороскопуңуз болуп эсептелет. Жанар мырза, негизи эле ушул астрологдордун ар бирөөнүн өзүнүн ыкмасы барбы? Бири-бириңизге айтпаган, билгизбей өзүңөчө купуя сыр болгон. Болот. Мен мисалы өзүмө мынтип ойлочумун, эми элдер, телекөрүүчүлөр мени жаман көрбөсүн, эч нерсени жашырбайм.
Биздики мисалы физик математиктер мектептерде же университеттерде ана физика математика боюнча мисал маселелерди чыгартып мектепте университет бүттү. Биздин милдетибиз обязанность ошону бүтөтүш керек. А мен могу производствого чыгып кеттим өндүрүшкө. Электроника боюнча, электроэнергетика боюнча бүт адистерди окудум. Бул эмес Москвадагыларды окутуп келдим. Бүт. Ал баягы тынбай китеп окугандыктын натыйжасында албетте ошордо мен жашырбай үйрөтөм да, эмне кыйналып атасың, кел могул жерде мындай, тигиндей жардам берчүмүн. А бирок мен 60-70 изменения внес да, изменения киргиздим өзүм астрономический программама. Ошону немеге бергим келбейт да, азыр англоязычный эмес, русскоязычный орустарга бергим келбейт. Эмне үчүн анын баары билип болсо, баары эле кыйын болуп чыга келет. Мен ошону бергим келбейт атат. Ошон үчүн сизге дагы айтып, элдин алдында да бир аз неудобный болуп туруп, ошону чыгаргым келбейт да. А мен деле мисалы кээ бир агрономия тараптан келет, кээ бир художник, кээ бир музыкант, ар тараптан келген астрологдор бар да. А мен чымчык сойсо да касап сойсун дегендей, өзүм физик, математик, астрономия мугалими болгондуктан мен даяр кадрмын да. Ошон үчүн ошолорду бүт киргизип, баягы практикадагы бүт ошо илимдерди, тажрыйбаңыздагы ошолорду киргизип, изменения киргизип алдым. Ошон үчүн мен эсептөөлөрүм мына саясат боюнча, Кыргызстандын экономикасы боюнча, жеке адамдарды бергендерим күн-күнүнө чейин чыгып келет да, мына газета, журнал, азыр соцсеттерде жүрөт да дагы деле. Канча убакыт кетет мисалы ошол изилдөөгө? Бир адамдын алдыдагы болчу окуяларын изилдөөгө? Бир адамдыкына бир 3 күн, 4 күн кетет. Анан эгер кээ бир айтат, срочно мен трапта турам, самолеттин трабында учуп кетишим керек, срочно карап бериңиз десе, алардын 20 мүнөттө эле карап берем. Эмне анчалык тез? Жок, срочно дейт да, мен мындай деп. Анан кээ бир айтат, мен бир тууган байкем же иним камалып кетип атат, бир тууган сиңдим камалып кетип атат, банкта иштейт эле, мынанча растрата болуп калды. Срочно карап бериң. Следствие жүрүп, алардыкын жарым саат, 1 саатта эле карап берем. Мен срочный болуп атса деме. 20 мүнөттө аныктаса болобу деген суроодо. Тез карап берем. Эгер 3-4 күндө дегенде мен 5-6 адам, 10 адамдыкын параллел карайм. 3-4 компьютерде карайм, жумуш арасында жумуш карап кете берем да. Бизге 730 мең өткөн абонент жазыптыр. Сиздердин көз ачыктардан астрологдордун айырмасы эмнеде дейт? Эми көз ачыктарды барыңыздар эле билесиздер да, мындай кылып туруп уктутуп туруп деп турган 3 балаң бар экен, жандай эмеспи деп кайра противоположный жагын сурайт да. Ошол алардыкы. А бизде мисалы айтып атпайм, сиз мага келсеңиз, мисалы өзүңүз лично момундай болду, тигиндей болду, точно акыркы 3-4 жылдан бери серьезный событияларды айтып берем, сиз ушунчалык ишенгенден гана келечекке түзөт. Ал чыкпайбы? Сразу токтотобуз, келечекке түзбөйбүз. Ошентип эми элибиз үчүн айтып кетели, кандай гана профессиональный астрологко барбагыла, мен киммин деп отуруп алгыла деп үйрөтөм да, мен киммин, ошону айта билген адам, прошлый, настоящий время эмне болуп атат, ар бир адам билет. Будущийин билбейт. А прошлый, настоящийди точно айтып берген адам, чогуу жашап жүргөн адамдай. Имеет право келечекке жол көрсөткөнгө. Келечекти билүү сөзсүз зарылбы же зарылдыгы жокпу? Зарыл да. Мына 3 миллион, 4 миллиондон кооперативтерге үй алабыз, алдатып атышпайбы? Ошону биз акчасын сактап калып атпайбызбы? Канча 350 миң бир адамдыкын балалуу болобуз деп аткандарын сактап калдык. Бир ай чыдап тургула деп. Экөө Астанага барабыз деп аткан. Бардырбай сактап калдык. Ушулай да зачатие болот дедик. Болду, мына 350 миң сакталып калды. Демек, баягы бир гана каражатты эмес, ден соолукту дагы алдын алып, баягы оорубаш үчүн дагы, ден сак жашоо үчүн дагы сиздер тараптан бир көрсөтмөлөр жүргүзүлсө керек. Бир гана каражатка такалбай. Эми мындай да агай, сиз суроо бергенде мындай да баягы ушул жерде эле телевидение жүгөп жүргөндөр бар да, эгер мен калп айтып атсам ошол билинип калса, эртең мен мындай башкача көз караш менен карашыңыздарды мен каалабайм да. Ошон үчүн биз только ошолор точно чыкса келечекке кетебиз. Ошон үчүн көз ачыктар, алар бир байкуштар, эптеп нан таап жеш керек, анан божомолдоп туруп сога берет. Күчтүү психологдор болот болуш керек. Сиз айткандай биринчи баргандардан сурап, анан баягы ар бир үйдө баягы өйдө ылдыйлар болот. Ошолорду айтып, сиз айткандай сөздү чекесинен чыгарып суруп билип алып андан кийин айтып коюшат болуш керек. Чекесинен карап. Мен чын айтканда барып көргөн эмес, бирок ошондой сезилет да. Да, ошондой эле. Анан сүрөтүн бергиле дегенде ошондон да сүрөтүн карап алып, жоош мүнөзбү же мындай агрессия адам билип алып, божомолдоп согот да. Бизге сүрөт жөнөтө кереги жок дейбиз да, только. 3 данный жөнөткүлө, ошо менен бүтүр беребиз. А эгерде ушул астрологияда баягы адам төрөлгөндө пешенеге жазылып тагдыры дагы төрөлөт деп атпайбы? Кандайдыр бир өтө
адамдын өмүрүнө зыян келтирген, адамдын өмүрүнө, тагдырына балта чапкан учурлар алдыда ошол сизге кайрылган адамды күтүп атса, ошону өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк болобу? Эгер алдын ала билсе, сиздер тараптан айтылып. Эми өзгөртө турган прогноздор бар, өзгөрө турган тагдыр, өзгөртө албай турган тагдыр дегенде. Мисалы, кайсы бир үй бүлөдө ажырашуу болуп турса, аларды айтасың, 7-й сектор не поврежден да. Ажырашуу бар, балдарыңардын келечеги үчүн кол кармашкыла десе, ошо 1,5 жыл, 2 жыл кол кармашса, ошо жубайлар 1,5-2 жыл олку-солку болуп турушат, конфликт көп болуп турат. Анан 1,5-2 жылдан жакшы эле жашап келет. Мындай нерсени токтотуп калса болот. Анан кимдир бирөөдө инвалидный коляскада отуруп калып, же насильственный убийство менен өлүш керек болсо, ал прогрессия, транзиттик, дирекциялык метод боюнча прогрессиялык ал точно болот да. Мага көп адамдар баягы жоголгон адамдарды түздүрүшөт да. Табылат деген табылат, табылбайт деген табылбайт. Бул жерде 4-8 сектор боюнча очень ярко көрүнүп эле калат да. Айтсаңыз, эгерде ушундай сизге кайрылган жарандын тагдырын көрдүңүз, сиз айтып аткандай, өтө кейиштүү, өкүнүчтүү, балким ошо өлүм коштогон тагдыр күтүп турса, ошону бетине айтасыздарбы же айтпайсыздарбы? Эгер адам өлө элек болсо, эми баягыдай забавный, интересный адамдар болот да, мен качан өлөм карап берсе, мен карабайм сразу эле, өлө турган карап, мен убактымы албагыла башка. Ал биринчиден биздин караганга ошо астрология боюнча 5 жыл окуганда да аны өлө турган күнүн, жылын айтпагыла дейт, айтпайм дейм. А бирок баягы жоголгон адамдарды айтып атышпайбы? Анан мен айтам. Ачыгын айтайын, комуздун кылы менен угузайынбы, же мындай кагаз короп угузайынбы десем, ачыгын айт дегенде үмүттөнбөй эле болот. Мисалы, табылыш кыйын. Ушундай. Алар табылбаган табылбайт, табыла турган табылып эле атат. Көрүнүп эле калат сразу эле. Индияда баарыбыз жакшы билебиз, бул гороскопко, астрологияга өзгөчө маани берип келет. Булар баягы улуттук каада салтынын да бар. Сөзсүз түрдө жаш жубайлар үйлөнөрдө, үй бүлө курарда аларга төрөлгөндөн баштап өзлөрүнүн астрологдор болот экен, сизге окшогон календарь түзүп беришип, туура келет, туура келбейт деп астрологдун айтканы менен гана үйлөнөт же үйлөнбөйт экен да. Ошол канчалык деңгээлде туура, муну айтып атканым себеби биз деле колдонсок болобу дегенде, мисалы уулубуз, кызыбыз турмушка чыгып же үйлөнө турган болсо, сиздерге кайрылсак түбөлүк кол кармашып жашап кетет же жашап кетпейт деп айта аласыздарбы? Жок, аны айтабыз. Эмне үчүн? Мисалы, эркек балдарга түздүрөт ата энеси, үйлөнө турган. Кандай кызга үйлөнсө болот, ушу кызыныкын кошо берет үйлөнө турган. Же болсо кыз бала турмушка чыгса, ошо жених үйлөнө турган жигитин баланыкын берет, кандай. Анан ошону ачык айтыңды ата энелер суранганда, мисалы, эми кыз балдардыкы түшүнүктүү, эркек адамдар күчтүү болот, аялына зыян келтирип коюш, бирок эркек балдарга түздүргөндө деле баягы сүйлөшкөн кызыныкын бергенде көрүнөт да. Ал жерде Марс, Уран өтө катуу жайгашууда болсо, мындай чыңалып алды. Марс, Плутон экөө тең агрессивдүү планета да. Тем более, 7-й сектор не түгөй да, брачный партнер, күйөөсү же аялы. Ошол жерде задевать этет, ошол жерде жайгашуу өтө кооптуу да. Анан бул өтө агрессивдүү кыз, балаңыз этият болсун, башка кылбасын, болуп эле атпайбы, алы жетпесе арык назик көрүнгөнүнөн уктап жатканда бычак менен сайып же балта менен чагып өлтүрүп коюп атпайбы? Бул өтө агрессивдүү кыз, же бирөөлөр шилтеп эле тынчыттырып коюп атышпайбы? Этият болсун дейм. Айткандай эле дейт, баягы болбой, балабыз үйлөндү эле, өтө агрессивный экен, коркуп атабыз, машинаны айдап чыгып кетип атат, башка болуп атат. Демек кайрылгандар бар экен, сиздер алдын ала айтабыз, болот же болбойт деп. Агрессивдүү кыз балаңарга зыян кылып коюшу мүмкүн. Бирок аны үйлөйсүңөр ал кызга, ал силердин ишиңер деп кой. Кыз балким эркек агрессивдүү болушу мүмкүн тескерисине. Эркек да сөзсүз. Бул жерден эми өзүңүз айтып аткандай эле планеталардын жайгашышы боюнча экен да. Же болбосо сиздер ошо планета жылдыздарды карап көргөндө кол кармашып түбөлүккө бактылуу жашайт деп айтышы мүмкүн. Агрессиясы жок, жакшы эмелер болсо, аябай сонун совместимость жакшы, дал келүүчүлүк жакшы. Убактыбыз өтө тар да, ошол себептен бул тема өтө маанилүү да. Бул мен азыркы берип аткан суроо, себеби өзүңүз жакшы билесиз, акыркы мезгилде баягы үй бүлөлүк зордуу-зомбулук өтө Кыргызстанда көбөйүп кетти. Баягы аялдарга кол көтөрүү, балдарына кол көтөрүү, негизи эле үй бүлөдөгү ызы чуу көбөйүп атат да. Ошол себептен берип атам да, Кудай буйруса кийинки эфирлерде сөзсүз түрдө ушул мисалдар аркылуу ушу боюнча сөз козгойбуз да. Эми келиңиз конкреттүү түрдө биздин мамлекетибизге, Кыргызстанга өтсөк. Жыл жаңы башталды. 2024 жыл февраль.
Кандай жыл болот быйылкы жыл Кыргызстан үчүн? Жакшы жылдардан болот. Орусча айтканда эми год дракона, кыргызча айтканда балык жылы деп коет. Сразу эле айталы, жылдын биринчи жарымы жакшы өтөт. Январь айынан июль айына чейин 7 ай. Андан кийин октябрь айы дагы жакшы, ушу менен 8 ай. 4 ай эң биринчи кооптуу айлардын бири бул биринчи башталышы август айы кирет. Август, сентябрь экөө катары менен. Октябрь более тынч өтөт, ноябрь, декабрь тоже ноябрьдеги чыңалуу абалында өтөт. Ушул учурда саясатчыларыбыз дагы этият болуш керек. Ар бир адамдардын айткандарын мындай саясий партнерлордун деген айткан сөздөрүн эске алуу керек. Жеке адамдардын жашоосунда деле чыңалуу ошол 4 айда жеке жашоосунда деле адамдар чыңалуу учурлар болот. Кимдир бирөө жумуштан кетет, кимдир бирөө ошол чоң акчага алданып калышы мүмкүн, кимдир бирөө операцияга кирип, оор операциядан өтүшү мүмкүн. Ушундай да ушундай нерселер боло берет ушу 4 айда. Айрыкча айымдарыбыз пластический операцияда ушу 4 ай ичинде абайлаш керек. Эмне үчүн дегенде ноябрдын этеги декабрь айында Марс планетасы, планета агрессии, планета энергии деп коет, кетенчиктик абалында өтөт. Планеталар дайым эле алдыга кете бербейт, кайсы бир жерге барганда токтойт да, ордунда 1-2 күн жай жүргөн планеталар 1 ай айланып туруп анан аркага көздөп жөнөйт, назад. Артты көздөйт. Да, обратное движение деп коет, ошол немеси аркага айткан ретроградный движение. Ам барып ал жерде турганда дагы бир алда. Ошо кетенчиктөө абалында Марстын час головы адамдын баш жагын башкарат да. Айымдарыбыз мисалы көзүн түзөтүү, мурдун оңдотуу, колдон келсе урматтуу айымдар, ноябрь, декабрь айында бетиңиздерге пластикалык операция жасабай эле коюшуңуз керек. Август, сентябрь, ноябрь, декабрь 4 айда. Неудачный чыгып калышы. Ооба. Ар бир мырзага анын операциясы деле сулуу көрүнүштөр жасабай эле коюңуздар. Андан тышкары келиңиз, ушул 2024 жылы Кыргызстанда кандайдыр бир табигый кырсыктар жокпу? Себеби муну айтып атканым мына түндө эле баарыбыз жакшы билебиз. Жеттир болду, зилзала болуп өттү. Кыргызстандын көптөгөн аймактарын камтып кетти. Түнү менен уктабай чыктык дегендей да. Ушундай чоң зилзалалар болбойбу? Андан тышкары негизи эле жаратылыш кырсыктар катталбайбы? Биз баягы айткандай да, солнце светит всем одинаково дегендей, күн баарына тегиз тиет, же болбосо астрологияда дагы жакшы фраза бар, что вверху деп коет, то и внизу. Баягы 4 чыңалуу айында бардык жактан чыңалуу. Саясатта, жеке жашоодо, погодада, ошол эле баягыдай катаклизма, жер термелүүлөрдүн кооптуучулары 4 айга түшүп келет да. Кайсы айлар дагы эстеп коелу? Август, сентябрь, ноябрь, декабрь. Бул боюнча мына доказательство китеп мен ким ишенбегендер болсо келип көрсөтөм. 17-жылдын жылдын 2-нчи жарымында да Кубатбек Боронов МЧС, министр МЧС болуп турганда айткан. Биздин тоолор, жаңы тоолор жылдын 2-нчи жарымында аябай жер термелүүлөр көп болот деп, аябай деген сөзү бар. Ошондо супер инфого берчүмүн мен айттым, ага каршы чыгып эле, жок, болбойт. Где-то 29-30 декабрда күнүн дагы көрсөткөн. Мен ошону алып чыгып көргөзөм, далилдейм. Неме деген кыз бар, Дамира Арыстанова деген, интервью алган. 29-30-да гана болот. Болду, ага чейин жок десем, мен айткан точно чыкпады. Эми караңыздар, бул жерде министр МЧСке бул эмне, баягы институт сейсмология булар берет. Институт сейсмология албетте күчтүү. Окумуштуулар, ал жерде геофизиктер бар аралар. Бирок келип эле баягы физика, математика, астрономия илимдери күчтүү. Астрология такалып калат. Сейсмическая астрология деп коет. Сейсмическая астрология, часть астрологиясы, раздел астрологии. Ошонун негизинде мен карап чыккам, жок, 17-жылдын 2-нчи жарымында кооптуу жок эле. Мен күнүн дагы айткам, 29-30 газетага чыккан, үйүмдө сакталып турат. Түшүнүктүү, ал өткөндөрдү сүйлөп эле биз алдыга сүйлөшөбүз. Жок, ошондой жок. Ошону факты кылып айтып кеттим. Эми ушу 4 айда абайлаш керек. 4 айда. Бул табигый кандайдыр бир кырсыктар кайталанышы мүмкүн. Болуп деле калышы мүмкүн. Эми дагы маанилүү экономикабыз кандай болот 2024-жылы? Экономикада жакшы, азыркы 8 ай көпчүлүгү жакшы болуп атпайбы? Ошондо
66% жакшы болуп атат. 33% гана баягы 4 айда ушундай да. Ошон үчүн январдан июлга чейин октябрь айында жакшы. Ошо жылдын биринчи жарымында акчаларды басып даярдап баарын сонун кылып алышыбыз керек. Анан баягы 4 айда мындай жеңил жашап өтсө болот, өткөрсө болот да ошо 4 айды. Дагы өтө маанилүү да, биздин телекөрүүчүлөрдүн арасында деле бул суроо жаралышы мүмкүн. Гороскопто баягы 12 түрү бар эмеспи? Кайсыл белгилерге быйылкы жыл аябай ыңгайлуу жана жакшы жылдардан болот? Мисалы, менден алыңыз. Мен стрелец кыргызча кандай деп коет? Жаачымын. Бул ошо жекече планеталары эгер жакшы жагынан активдешкен болсо, бардык эле жылдыз белгилерге жакшы. Кимики активдешсе. Ошон үчүн мунуку жакшы, мунуку жаман деп айтууга болбойт. Солнце светит всем одинаково дегенде, баягы чыңалуу учурларда 4 айда көп адамдар чыңалууну сезет баары. Эми ушу 4 айда чыңалуу экенде элибиздин баары эле кыжалат болуп жатты болот. 4 ай ичинде кайсы бир адамдардын жекече планеталары, жекече асман телолору жакшы жагынан активдешсе, ошол айларда деле момундай жакшы нерселер болот. Ошон үчүн келип эле жекече личный гороскоп түзүргөнгө жетпейт да. Ошо жеке гороскоп түздүрүш үчүн канча убакыт кетет? Ар бир жарандыкын түздүрсө. 3-4 күн убакыт кетет. Кеминде 3-4 күн, 4-5 күнгө чейин барат. Жыл сайын ушул гороскопту түздүрүп туруш керекпи же бир түздүрүп коюп ошо менен жашай берсе болобу? Эми асманда өзгөрүүлөр болуп турат да, транзиты деп коет. Туулганда планеталар натальный планеты или натальный элементы деп коет. А транзит асманда тынып жүрүп турган планеталар дирекционный планета, прогрессивный планета тынбай жүрүп турат да. Ошого жараша сөзсүз карап туруш керек. Карап туруш керек экен. Нумерология жөнүндө токтолуп кетсек да, ушул тармактагы негизи Кыргызстанда бүгүнкү акыркы мезгилде өтө кызыгып өнүгүп атат да. Нумерологдор бизде пайда болду, ошо сандар менен алдын ала божомолдорду айтканчы адамдын тагдыры тууралуу. Бул илимби, бул нумерология эмне өзү? Өзүңүз математик, физик катары да? Бул любой эле физик, математик, бардык эле физик математиктер билет. Физика-математика факультетте окугандар высшая математиканын эң сложный раздел математики, сложный раздел математик бул теория вероятности деп коет, ыктымалдуулук теориясы. 4-5 курста, бүтүрүүчү курстарда кетет. Двойные, тройные интегралдар бүткөндөн эң акырында. Ошондо неме деген бар тема. Развлекательные игры, точка, нумерология деген. Развлекательный игра катары математика эсеп таштап койгон, ойной бергиле деп. Аны көп алып туруп, баягы сиз барсаңыз, мисалы, сен номериң 7 экен деп, бир адамда бир күндө 100 адам келсе, 100 адамга сен 7 экенсиз, сиз ачык мүнөз, сиз шайыр мүнөз, кээде ачууңуз чукул экен, ушуну эле айта беришет да. А бизге окшоп эмне событиялар өттү, айтып бериң, мен жөнүндө айтып бериңчи деп отуруп алсаңар эч нерсе айта албайт да. Нумерологдор эле суйцайчылар деле. А күчтүү бир средний уровеньде профессиональный астролог барсаңар, ал силер бүт төгүп чачып коет да. Демек, точно айтып берет. Ошо сандар менен алдын ала божомолдорду айткан адамдарга көп ишене бербес керек. Жок, барып эле сиз түздүрүп көрүңүз, башка адамдар да бар. Мен кийимин да отуруп алсын, айта албайт. А мага келсин, мен оозун ачырып берем. Кудай буйрса да мындай, монда могу жыл мындай болду деп, жылы күндөрүнө чейин айтып берем. 3-4 жылдан бери, 10 жылдан бери келет деп. Ушундай айтыш керек прогноздучу. Убактыбыз акырындап соңуна келип калды. 2024 жылга карата ушу жалпы кыргызстандыктарга сиздин алдыга божомолуңуз эмнеден сактанышыбыз керек жана бул жылды кандай жакшы өткөрүүгө мүмкүнчүлүктөрүбүз болот? Жалпы алдыда келе жаткан 5 жыл ичинде бир 60% адамдарга Кыргызстандын, эми 60% жакшы, 50%га жетпей калгандан көрө материалдык жактан, акча, байлык, үйлөрдү салып, жакшы турмушка жетишүү жактары, тамташтардын оңдоп башка 60% адамдардын жакшы жетишкендиктерге жетишет. Эми ошону пайдалангандар пайдаланып калат, пайдаланбай мынтип уктап жата бергендер бар. Эми болбойбу, же лотереядан бир нерсе утасың десе, анын үчүн чыгып кичине киоскка сатып аракет, анан үйдө эле жата берсең алмап шоозмо түш келбейт. Бирок негизи оптимисттик жакшы прогноз беребиз. Жакынкы 5 жыл ичинде Кыргызстанда көпчүлүк 60% элибиз жакшы жактарга өнүгүүгө мындай курс багыт алышат да, жакшы.
Оозуңуз камай. Оозуңуз камай айтканыңыз келсин, убактыңызды бөлүп, бизге келип кене маалымат бергениңизге ыраазычылык билдирем. Убактыбыз чындыгында эле тар болуп калды. Бул астрология өтө кызыктуу жана өзүңүз айтып аткандай эле астрономия менен биргеликте көп нерсени үйрөнө турган илим болуп эсептелинет экен. Кудай буйруса дагы эфирден сиздерди күтөбүз. Дагы бир жолу терең ыраазычылык, ийгилик сизге. Рахмат сиздерге дагы. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ушуну менен биздин программа соңуна келип жетти. Амандыкта, сак саламатта болуңуздар.